ушул илим билимдүүлүктү, китепти дайыма өзүңүз айтып келесиз да. Анан мен дагы терең ишенем, сиз дагы терең ишенесиз. Ушул нерсени айта берсек, акыры бир күн 1-2 кишинин ою болсо дагы өзгөрөт депчи. Сөзсүз, мен айланамда жүздөгөн өзгөргөн кишилерди көрдүм. Ушул нерсе абдан мага көп мотивация берет да. Жүздөгөн кишилерди көрдүм. Өмүрү окуган китеп берип турасыңбы деп келгенде чуркап барып сатып бересиң да, анткени сүйүнөсүң чындыгында. Адам негизи кайсы учурда бир пикирдин кулу болуп, кайсы учурда агрессивдүү болот, кайсы учурда бирөөнү ээрчип кетет, ошол эле Сирияга, ошол эле дагы башка жака. Билимиң жок болгондо, жумулган көзүң менен, баягы караңгы башың менен караңгы башка жол салбагыла деп да мен урушуп калам го кыздарды. Ошон үчүн башты биринчи жарык кылып алыш керек, жарык кылып ал жерге шамды жаккыла. Шам деген бул эмне? Китеп, илим, диний китептерди окугула, башка классикалык китептерди окугула. Ошол улуу адамдар эмне деп пикирлешү экен, эмнеге миңдеген адамдар, эмнеге бир нече муундар ошол адамдарды ээрчиптир, эмне деген пикир үчүн ээрчиптир деген нерсеге жоопту алыш үчүн дагы бир тегерек столго барып калсаңыз, сен исламдан башка эмне билесиң десе, жооп бериш үчүн дагы окуп койгула да ошол классиктерди деп айткым келет. Ошон үчүн китепти окууга балким биз техниканы коюп алганбыз. Мисалы бир күндө 2 китепти бүтүрүп коебуз да. 500-600 болсо бир китепти дейли, макул, күнүбүз убактыбыз жетпей калса. Бул нерсе техника деген аркылуу убакыт менен келет. Көбүрөөк окуй берсеңиз техниканы коюп аласыз. 500 барактуу китеп сиз үчүн маселе болбой калат. 2 күндө бирден китепти бүтүрүп кое бересиз. Мына ошол китептерди окуудагы техникасы макул. Баягы бирөө айтат да, кичинекейинен башташым керекпи же жомоктордон башташым керекпи, бир 25-30га чыгып калдым. Себеби дароо эле мен чоң китеп баштагандан коркот экем депчи. Мен ушул жерде өзүмдүн секретим бар. Сизде азыр эмне маселе көйгөй болуп турса, ошол маселеде жазылган китепти окуңуз. Ошол нерсени кызыгып окуйсуз, ошол нерсе сизге китепке болгон кызыгыңызды пайда кылат. Же болбосо балаңызга жаккан жомокту окуп берүүдөн баштаңыз күндө. Балаңыз сизден талап кылат: "Апа, анан кийин эмне болуптур? Кечээки китепти окуп бүтөлү" деп, же болбосо ошентип баштаңыз. Бул эң жеңил жолу.